кылбай байларга комузу келип жардамга. Кызыл-Кыядан тартып Сүлүктүгө чейин келген жаш комузчулар Баткен шаарынын Борбордук аянтына чогулуп, комуз күнүнө карата бергилүү кыргыз күйлөрүн чертишти. Баткенде дагы бүгүн чоң майрам. Жалпы биз ушул комузчулар тобу флешмоб өткөргөн жатабыз. Азыр бул жерде көптөгөн күйлөр ойнолот. Музыкалык мектептен, гимназия мектептен, Жомарт мектептен ар тараптуу багы өнөр ээлери комуздарын ойноп, ар кандай аспаптарда өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Ушу элдердин маанайын көтөрүп бергенге. Комуз күнү жакшы белгилептир. Кыргызстандын баардык комуз күнү менен куттуктайбыз сайракалардын атынан. Баткенде билим берүү мекемелерине комуз сабагын киргизүү колго алынууда. Бул багытта Лейлек району 8 жылдан бери Устаз Шакир чыгармачылык борбору менен кызматташып, натыйжада комуз ойноону өздөштүргөн окуучулардын саны өскөн. Эми бул демилгени облус аймагына жайылтуу колго алынууда. Бул 1-класстан 7-класска чейин бардык окуучуларга ушул комуз сабагыны массовый системалуу өткөрүүгө азыр колго алып, ушул мугалимдерди даярдап атабыз. Демек, ушул Устаз Шакирдин долбоору биз үчүн абдан мындай пайдасы бар. Анткени бала кичине кезинен баштап ушу комуз ойногондо, комуз аспабын кармаганда, ооз комуз, чопочор, бул демек бул аябай мекенчил, аябай ушу кыргызым, мен кыргызмын деген идеология менен чоңоет деген үмүттө болуп, ушул биз муну колго алып азыр жайылтып атабыз. Белгилей кетсе, комуз күнүн утурлай Баткенде мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына арналган жумалык башталды. Алдыда облус аймагындагы бардык мекеме ишканаларда, билим берүү мекемелеринде мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына жана комуз күнүнө арналган иш-чаралар уланат. Бүгүн Баткен областы боюнча комуз күнү менен баштадык жумалыкты. Мамлекеттик тил күнүнүн 30 жылдыгы майрамдык иш-чарасын ушу биринчи комуз күнү менен баштайлы деп, мамлекеттик тил күнүнө карата 30 жылдыкка карата конференциялар болот, флешмобтор болот, майрамдык иш-чаралар болот да жерлерде. Ошондой эле комузду кыргыз тилин даңктаган чакырыктар менен Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүндө 1000ге жакын адамдар жөө жүрүшкө чыгышты.